Ош Бирим телеканалында жаңылыктар кызматы студиядан Сашматов, саламатсыздарбы, алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар менен сиздерди кыскача тааныштырып баштасак. Эми Өзбекстан менен Кыргызстандын жарандары мурдагыдай телеграмма аркылуу эмес, жарандык паспорту менен гана эки тарапка өтө алышат. Кыргызстандын жаңы өкмөт курамы ант берди. 8 сентябрь жума күнү өлкөдө Мьянмада каза тапкан мусулмандардын арбагына багышталып Куран окулат. Мөмө жемиштерден уланып ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекети ачылды. Эми эки өлкө жарандары мурдагыдай телеграмма аркылуу эмес, жарандык паспорту менен гана эки тарапка өтсө болот. Өзбек президентинин Кыргызстанга болгон сапарында жетишилген келишимге ылайык чек аранын 85% чечилип кол коюлган. Анын алкагында эми башка өткөрмө бекеттери да ачылаары кабарланууда. Достук өткөрмө бекетине кесиптешим Марат Акимбек уулу да барып, коңшу өзбек тарапка өтүп келген. Достук өткөрмө бекетин жүздөгөн адамдар акмалап турушат. Алар чек ара ачылса коңшу тарапка өтүп, жакын тууган уруктары менен жолугууну максат кылышкан. Халида Нышанова достук өткөрмө бекети ачылаары менен Андижан облусундагы апасына барып, алабалын сурап кайтуунун ниеттенип жатат. Чек ара жабылгандан бери Өзбекстанда бир тууганы жана ата-энеси калса, Кыргызстанда бир туугандардын 4-өө жашап келишкен. Onam aşağıda 70'ten aşkan. Апам Өзбекстанда, жашы 70-тен ашкан. Ал жака барып келүүгө мүмкүнчүлүк жок. Качан той же пата болсо телеграмма жөнөтөт. Ошондо гана барат элек. Эми ачылса бизге абдан жакшы болот. Балдарыбыз туугандарын тааныбай калган. Чек ара ачылаары менен апама тез барып турам. Biz telegramma qilsak, keladi u yoqda. Пресса, налево, направо, дорога. Өткөрмө бекетти ачууга салтанаттуу иш-чара белгиленген. Ага маданият кызматкерлери жана бир катар өнөр адамдары да чакырылган. Эки өлкө расмийлери элди чек аранын ачылуусу менен куттуктап, көп жылдык карым-катнаш мындан ары да улан арын белгилешти. Башка дагы пограничный пункттар ачылат мындан ары. Кечээ эки президенттин сүйлөшкөн биз көрдүк, уктук. Мына 85% биздин чек арабыздын 85% делимитация болуп бүттү. Өтө чоң нерсе. Мына кечээ да сүйлөшүүлөр болду. Октябрдын ичинде же ноябрдын ушул жылдын аягына чейин калган 15%ды да бүтүргөнгө Куда кааласа деп турам. Бүтүргөнгө аракет кылабыз. Мен бардыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктайм. Эркин басайлык. Мен да бул убагында ушул жерден көп жүрдүк эле биз дагы. Андижанга көп кирчикпиз. Тилекке каршы 15 жылдан бери ушундай болуп калды эле. Эми баягы телеграмма деген балакеттин барды калат. Ал арада өзбек тарапта да чек аранын ачылышын эл күтүп турган. Коңшулар атайын даярдык менен бизди шаңдуу тосуп алды. Маданият кызматкерлери, спортчулар эле эмес, карапайым өзбекстандыктар мында чогулушкан. Майрамды салтанат менен коштогон 6 сентябрдагы өткөрмө бекеттин ачылышы эки өлкөнүн жарандары үчүн тарыхый дата болуп калды. Мухтарам президенттерибиз арасында 10дан артык Президенттерибиздин жолугушуусунда 10дон ашык маселелер сүйлөшүлүп, кол коюлду. Ошолордун арасында чек ара маселесине да. Азыр чек арадагы элдердин сүйүнгөнүн көрүп таң калдым. Жакынкы күндөрү достук бекетинен паспорт менен эле кенен өтсөңүздөр болот. Мурдагыдай телеграмма деген нерсе жок болот. Көрүп канчалык адамдар келатканлыгын 6 сентябрда Кыргыз-Өзбек достугу деген аталышта атайын белгилеп коюу сунушу да айтылды. Ал эми өткөрмө бекеттин эки тарабында чогулган жарандар эми карым-катнаш үзүлбөсө экен деген тилектерин айтып жатышты. Чек ара ачылганына кубанычтамын. Бири-бирин сагынган элди көрүп, кубанычымды жашыра албай толкунданып турам. Жетекчилерибиз көп сөздөрдү айтышты. Ошолордун баары ишке ашсын. Элибизде дайым тынчтык болсун, достугубуз түбөлүк болсун. Milyon gap bo'lyapti. Juda katta gaplar bo'lyapti. Bu gaplar amalga oshsin. Doimo do'stligimiz bardavom bo'lsin. Эки тараптуу келишимге ылайык эми Ош шаары менен Андижан шаары өз ара кызматташтыкта иш алып барышат. Соода экономикалык жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү багытында келишимдерге кол коюлган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чек аранын ачылуусу менен келишимдер иш жүзүнө аша баштайт деп ишендиришүүдө. Эки шаар, Ош шаары менен Андижан шаары маданий гуманитардык мамилелер боюнча, соода экономикалык мамилелер боюнча эки шаар биз
қол қойдық. Бұға чейін август айында 10 августта Ош тараптан 72 бизнесменіміз Андижан шаарына барып, чоң мындай бір бизнес форумдарды өткізіп ошоға қатысып келишти. Мына бүгүнкү элдин жүзүнөн сүйүнүштү, кубанычты көрүп атабыз. Жақын қарада қалған чегара өткөрмө бекеттері де ачылары хабарлануда. Мындан сырткары октябрь айында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга иш сапары менен баруусу күтүлүүдө. Ага чейин эки тараптын чегарасындагы талаш жараткан 15% жерди тактоо тапшырмасы берилген. Президенттин коңш тарап колгон иш сапарында эки өлкө президенттери чегаранын 100%-на кол коет деп хабарланууда. Марат Акимбек, Шагырух Эминжанов, Ош Берим жаңылыктары. Төкмакын Идрис Айтебаевке Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев эки элдин ынтымагына кошкон салым үчүн Малибу автоунаасы менен Өзбекстандан бир үй белек кылды. Бул тууралуу Андижан облусунун хокими Шухрат Абдурахмонов кечээ 6 сентябрда достук чегара өткөрмө бекетинин расмий ачылыш аземинде билдирди. Буга чейин Идрис Айтебаев кыргыз башчыларынын Өзбекстанга болгон иш сапарында Yangi Малибу билен юрарман деп тамашалап ырдаган. Белгилеп кетсек, Идрис Айтебаев 31 августта айтылуу акын Тууганбай Абдиевдин 80 жылдыгына арналып кыргыз-казак айтышында 5 тилде төгүп ырдаганы көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөргөн. Айтыштын жыйынтыгы менен ал 3-орунду ээлеген. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы курамы бүгүн 7 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында элдин жана президент Алмазбек Атамбаевдин алдында ант беришти. Алгачкы болуп ант берүүнү премьер-министр Сапар Исаков баштап, чынчыл жана ак ниеттен өз ишин аткарууга, Кыргызстандын конституциясына жана мыйзамдарына баш ийүүгө убада берди. Өкмөттүн бардык мүчөлөрү ушундай эле ант беришип, мыйзамды бузган кезде жоопко тартылууга даяр экендигин айтышты. Эске салсак, 25 августта Жогорку кеңеш шайлаган өкмөттүн жаңы курамы бекитилген. Агалай Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков, биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зелалиев, социалдык иштер боюнча вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Темир Жумакадыров, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурханбек Момуналиев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, ички иштер министри Улан Исраилов, юстиция министри Уран Ахмедов, каржы министри Адылбек Касымалиев, экономика министри Артем Новиков, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев, транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, билим берүү жана эл министри Гүлмира Кудайбердиева, саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев, маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Таалайгүл Исакунова, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мирбек Касымкулов, Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов, маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Нурбек Абасканов дайындалган. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында айрым депутаттар Мьянмадагы кырдаалга тынчсызданып аталган өлкөнүн бийлигинин саясатын айыптап чыкты. Алардын айтымында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары Мьянмадагы окуяларга уюмдун көңүлүн бурууга аракет кылышы керек экенин айтышты. Мьянма коопсуздук күчтөрүнүн жана Рохинджа мусулмандардын кагылышуусунан кеминде 400 киши өлдү. 90 миңден ашуун Рохинджа коңшулаш Бангладешке качууга аргасы болушту. Рохинджалар бир нече жылдардан бери Мьянманын жарандыгын ала албай келишет. Өлкөдө мусулман ачылыктар менен буддисттердин ортосунда кагылыштуулар тез-тез болуп турат. 6 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Мьянмадагы зомбулукту токтотууга чакырган. Ага чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Мьянмадагы кырдаалга кабатырлануусун билдирип, бардык тараптарды маселени тынчтык жол менен жөнгө салууга чакырган. 8 сентябрь жума күнү өлкө аймагындагы бардык мечиттерде Мьянмадагы кагылышууда каза тапкан мусулмандардын арбагына багышталып Куран окула турганын муфтияттан билдиришти. Маалыматка ылайык, мында жергиликтүү жашоочуларга болгон зомбулуктун эми кайталанбашы үчүн дуа тилектер кылынмакчы. Эскерте кетсек, муфтият Мьянмадагы абал боюнча кайрылуу жасап, Кыргыз Республикасынын бийлигинен аталган мамлекеттеги мусулмандардын укугун коргоо боюнча талаптарга түшүнүү менен мамиле жасоосун өтүнгөн. Мындан тышкары кырдаалдан улам Кыргызстан аймагында чыр-чатактын алдын алуу максатында тийиштүү чараларды көрүүгө чакырган.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Бишкек шаарында уюштурулган акыйкатчылардын эл аралык форумуна катышып жаткан бир катар өлкөлөрдүн улуттук укук коргоо мекемелеринин жетекчилери менен жолугушту. Төрага КМШ мамлекеттеринин гана эмес, алыскы чет өлкөлөрдүн да укук коргоочулардын башын бириктирген эл аралык акыйкатчылар бирикмесин түзүү демилгесинин актуалдуулугун баса белгиледи. Андан тышкары тараптар жарандардын шайлоо укугун ишке ашыруу маселелерин да талкуулашты. Эске салсак, аталган жолугушууга Австриянын, Түркиянын жана Кыргызстандын акыйкатчылары, Орусия Федерациясы менен Өзбекстандын адам укугу боюнча айгарым укуктуу өкүлдөрү, Казакстандын балдар укугу боюнча айгарым укуктуу өкүлү, ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун адам укугу боюнча тиешелүү комитетинин жетекчиси катышты. Учурда өлкөбүздүн кайсы аймагындагы оорукана болбосун, тамак аштан уланып дарыгерлерге кайрылгандардын саны жогорулады. Мындан улам адистер пайдалануучуларды мөмө жемиштерди колдонууда анын мөөнөтүнө көңүл бурууга үндөшүүдө. Кененирээк Абай Нурбальшевиков айтып берет. Учурда жашылча жемиштердин дээрлик 90% бышты. Буга байланыштуу той аштарда, керек болсо күнүмдүк турмуш тиричиликте да жашылча жана мөмө жемиштердин көп пайдаланылып жаткандыгы белгилүү. Токчулуктун берекенин баары жакшы. Бирок алардан ууланып, ден соолугуна зыян келип, азабын тартып жаткандарды учурда ооруканалардан көп кезиктирүүгө болот. Балдарым Үскөлдөн келишти. Келет дарыз, шабдоолу, жүзүм алып, балык алып келиптир. Балыгынан жебедим, ушу дарызынан 2 кесин жеп. 3 августта отравление болуп келдим. Дарыздан болупмун. Негизинен быйылкы жылы биз мөмө чөмөдөн сал көңүлүбүз калгандай болуп калдык. Биз мөмө чөмөсүз жашабайт элек, айрыкча түштүктүн эли. Быйыл ушу коондарыбыздан бир топ эле көңүлүбүз калгандай болуп, кайерге барсаң, ким менен сүйлөшсөм деле, кушуналар менен сүйлөшсөм деле ушул коондарыбыз мөмө чөмөгө претензия коюп, айып коюп сүйлөшүп, сал азыраак жеп калдык негизинен. Ушул нерселерге быйыл сал азыраак же дәрін өзүнүн уровенинен ашыкча болуп койгон бу дыйкандар кандайдыр ушундай болуп атат да, быйылкы жылы сайрыкча. Мен ушу дыйкандарга дагы кайрылгым келет да, мисалы дәрини өз уровенинде бергиле деген демекмин да туугандардычы. Ош облустары аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө оорулуулар үчүн каралган орундуктар толук. Буга байланыштуу жетекчилик тарабынан кошумча керебеттер орнотулган. Буга себеп мөмө жемиштердин талапка жооп бербегендиги болууда дейт дарыгерлер. Ошо коондарыбыз помидор, бадыраң, жашылча жемиштерди жегенден болуп жатат. Себеби, мунун себеби эмнеде десек, азыркы мезгилде коондарыбыздарды жана башка мөмө жашылча жемиштерди түшүмдүү көбүрөөк алабыз деп, жер семирткичтерди көп колдонушат. Ошондуктан кээ бир жер жемиштерде нитраттар көбөйүп кеткендиктен организми начарлардан, көбүнчө организм начарларда тамак аштын ууланганы пайда боло баштайт да. Эң көп тургундардын уулануусу учурда дарбыз, коондордон болуп жатат деген маалыматты алган соң, биздин чыгармачыл топ борбордук базарга карай багыт алып, ал жердеги сатуучулар менен баарлаштык. Албетте баарысы дарбызга эч кандай дарылардын колдонулбаганын жана жеген адамдын ден соолугуна зыяны тийбестигине ишеним билдиришти. Атайын ушул базардан бир дарыбызды сатып алып, анан кийин аны ветеринардык жана фитосанитардык кызматынын ушул лабораториясына алып барып текшерди көрүүнү туура көрүп турган чагыбыз. Азыр сиздер менен биргеликте көрөлү. Дарыбыз канчадан экен сизде? Арзанына. Өзүңүз беми? Дыйкан? Каяктан дарыбыз? Отсадыр жаңалай. Отсадыр жаңалай, э? Бизге кичинерээк дарыбыз керек. Ошону алгыла 20. 20? Аябай арзан го. Жейбизби? Алгыла. Гарантия бересиз, э? Дыйкам dedi, ezbeş bergende, özüm dыйкамым. Özüm çapkam, özüm tuğuğam dedi. Мына ушул дарыбызды 20 сом экен. Чындыгында аябагандай арзан, бирок бунун ичи кандай болду экен, толтурасы литр эмес бекен деген ой бар. Мейли, жеп көрөлү. Анан сиздерге айтабыз. Оштогу ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын адистери дарбызда атайын каражаттардын жардамы менен текшерүүгө алып, курамында ден соолукка зыян тийгизүүчү нитраттар жок экендигин билдирди. Бирок катталып жаткан уулануулардын себебине төмөнкүчө токтолду. Биз контрольный текшерип көрдүк дарбызды. Кудайга шүгүр, нитраты 36 чыкты.
Ал эми нормасы 60, 60тан жогору болгондо анда нитратты дарысы көп болмок. Демек, азыркы борбордук базарда сатылып аткан дарыбыздардын дары кошулганы нормадан төмөн деп мен прибор негизинде толук кандуу айта алам. Ал эми больницаларда отравление болуп жатып аткан, дарыз жеп отравление болуп жатып аткандардын бирден бир неме себеби бул көчөлөрдө махалага барып алып портерлерде сатып атышат. Ошол дарыбыздардын срогу өтүп кетип аткан дарыбыздар, жосо бир жерде көпкө сакталып калган дарыбыздарды жеп алып отравление болуп аткан менде күнөм бар. Жогорудагы жыйынтыктардан соң жалпы эле жарандарга мөмө жемиштерди, ошондой эле тамак аштарды сатып алууда дыккат көзөмөлгө алып, алардын мөөнөтүнө жана жарандуулугуна көңүл бурсак, уулануудан сак болуп, ден соолугубузга кам көргөн болот электешет дарыгерлер. Абай Нурбайшыбеков, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. Эми жүгөрү эккен дыйкандар мурдагыдан 2 эсе пайда тапса болот. Мурда 1 гектар аянттан 5-6 тонна жүгөрү өндүрүлсө, мындан ары 14-15 тоннага чейин түшүм алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Үрөн Испания өлкөсүнөн алынып, 7 сортту эгүүгө ыңгайлуу деп табылды. Бул тууралуу кененирээк кесиптешим Чынарбек Алипбековдун материалында. Дилмурат мырза 5-6 жылдан бери жүгөрү эгүү менен алектенет. Биринчи эккен жылдары жүгөрүнүн түшүмдүүлүгү аз болгондуктан жаңы сортторду, жакшы түшүм берүүчү үрөөндөрдү издеп келген. Анын көктөн издегени жерден табылып, быйыл Фито компаниясы сунуш кылган жүгөрүнүн сортторун эгип көрдү. Айтымында түшүм өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Немеге бу гибрид дегенди биз азыр жакшы колдонуп атабыз. Бу 1 жылдык болгону менен жакшы бир дыйкандын 6 ай күткөн мээнетин жакшы аягында немесини чыгарып берет. Выгодасы чыгып, аягында жакшы бир доходность түшүрүп берет. Семейный бюджетти көтөргөнгө бир биздин южный региондорго жакшы өздөрү гибрид дегенди үчүн биз сунуштап келип атабыз. Өзүбүз дагы эгип атабыз, ошон үчүн көрүп атабыз аягында мындай мөмөсүн жеп атабыз күздө. Чет жактан келген жүгөрү сорттордун арасында эрте бышуучулары да бар. Эрте жаздагы бышкан жашылчылардан кийин эксе да башка сорттор менен катар эле бышып түшүм алса болот. Мына бул менин колумда турган Испаниядан алынып келинген Боржа аттуу жүгөрүнүн бир сорту. Бул сорт 110 күндө бышып жетилип, эрте бышуучу жүгөрлөрдүн катарына кирет. Эң жакшысы түшүмдүүлүгү 1 гектарынан 15 тоннага чейин түшүм берет. Дан азыгынын жаңы түрүн дыйкандарга жеткирүү үчүн Фито компаниясынын өкүлдөрү бүгүн Кара Суу районунун Кайрат айылында Тала күнү деген аталышта семинар уюштурушту. Ачык асман алдында өткөн жыйында облустун ар тарабынан келген катышуучуларга адистер жаңы үрөөндүн артыкчылыктары тууралуу кенен маалымат беришти. Негизги иш-чара ушул Фито компаниясынын, Испаниянын Фито компаниясынын 7 жаңы гибридин биз ушул полияга алып келип экип, дем полия кылып өстүрдүк. Ушунун бүткүл облустагы жүгөрү өстүргөн фермерлерге, ошо жүгөрүгө кызыккан фермерлерге көрсөтөйүн деген максатта уюшулуп атат. Жүгөрү менен катар аталган компания тоют кызылчасын сунуштап келишет. Анын бир данасы 9-10 килограммга чейин жетет. Эми жогоруда атылган уруктарды эгип көрсөм деген чечим кабыл алгандар да бар. Мен ушу быйылдан кийин мына Фито компаниясынын ушу жүгөрү үрөнүнөн алып, ошондой эле кызылчанын Карелла деген сорту бар экен, ушундан эгип көрөйүн деп өзүмчө ушундай чечимге келип отурам да. Башка жерден келген дана азыктарын өстүрүүнүн шарттары да өзгөчө. Жаңычыл технологияны талап кылат. Үрөндү бергенден кийин аны кароонун жолдорун да үйрөтүп жатабыз дейт адистер. Биздин компания алдыда ушу дыйкандарга ар кандай алдыдагы жакшы технологиялык өнүккөн мамлекеттердеги болгон айыл чарбасы боюнча биз элибизге жардам катары ар кандай үрөөндөрдү алып келебиз, дары-дармектерди алып келебиз, удобренияларды алып келебиз. Ошондой эле жакшы өнүгүп аткан технологияларды үйрөткөнгө биз ошондой максаттарды алдыга койгонбуз. Быйыл Ош облусу боюнча 2000 гектарга жакын Фито компаниясынын үрөөнү себилген. 100дөн ашык фермер жаңы сортторду пайдаланышкан. Кыргызстан боюнча 1,5 миңге чукул дыйкан аталган компания менен кызматташат. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.
Жаңы маалыматтык системалар технологиясынын жардамында суунун сапатын изилдөө менен анын адамзатка тийгизип жаткан таасирин аныктоо боюнча долбоордун негизинде конференция өткөрүлдү. Ош технологиялык университетинде уюштурулган иш-чарага илимпоздор жана чет өлкөдөн келген адистер катышты. Долбоордун алкагында изилдөө үчүн Акбура дарыясы алынган. Илимпоздор анын шаар калкына тийгизип жаткан оң жана терс таасири жөнүндө маалымат беришти. Германия мамлекетинин Росток университети, Ош технологиялык университети, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмү жана бул багытта иш алып барган жогорку окуу жайлары менен мекеме ишканалардын алдын ала изилдөө иштери уланаарын белгилешти. Мен Германия мамлекетинин Росток университетинин профессорумун. Кыргыз мамлекетиндеги илимпоздор менен биргеликте жаңы маалыматтык технологиянын жардамы менен суунун сапатын аныктоо боюнча долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Мындан арыда башка жерлердеги суулардын сапатын аныктоо үчүн кыргыз илимпоздору менен долбоорду улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстанда теракт жасоону пландаган адам кармалганын кабарлады. Ислам мамлекет террордук уюмунун мүчөсү деген адам 29 жаштагы кыргыз жараны экени аныкталды. Кылмышка шектүү жарандын үйүн тинтегенде 3 килограмм тротил эквивалентиндеги пластид жардыргыч заты жана башка экстремисттик мүнөздөгү материал табылганы айтылууда. Кылмыш кодексинин алдын ала сүйлөшүп жана даярданып теракт жасоо, курал жарак жардыргыч заттарды мыйзамсыз алып жүрүү беренелеринин негизинде иш козголду. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына камалды. Оң рулдуу унаалар менен жүргүнчүлөрдү жана жүктү ташуу үчүн айыптар эмки жылы киргизилиши мүмкүн. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга алынып чыкты. Эске салсак, буга чейин тыюу 2020-жылдан тартып күчүнө кирмек. Мөөнөтү эртелетүү оң рулдуу унаалардын айдоочулары жол кыймылынын эрежелерин бузуп, кырсыктар өсүп жатканына байланыштуу, деди Кайгыл милициясынын башкы башкармалык өкүлү Нур Сатыбалдиев. Анын айтымында оң рулдуу унааларды такси катары колдонгондор 2000 сом айыпка жыгылат. Мындай көрүнүш кайталанса, айдоочулук көбөлүк дагы тартылып алынышы мүмкүн. Мекендешибиз күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль багындырды. Кадеттер арасындагы дүйнө биринчилиги 10 сентябрга дейин Грекияда өтөдү. 76 кг салмак категориясында килемге чыккан Акылбек Талантбеков катары менен 3 атаандашына үстөмдүк кылып, бирок жарым финалда ирандык балбанга жеңишти алдырып ийди. Ал эми 3-орун үчүн таймашта мекендешибиз Финляндия спортчусун 6-1 көрсөткүчүндө утты. Белгилеп кетсек, жалпысынан чемпионатта өлкө намысын 9 кыргызстандык коргоп чыкты. Ошто алгачкы жолу автоунаа сатылуучу салон ачылды. Өзбекстандын жаңы бренди Ravon үлгүсүндөгү автоунаалар эми Ош шаарына келди. Автосалондун ачылуу аземине Кыргызстандын премьер-министринин орун басары баштаган бийлик өкүлдөрү катышып, салондун кызыл тасмасын кесип беришти. Теманы кабарчыбыз улантат. Автосалон ылайым бүгүн ачылыпмы? 100 жыл иштесин, 200 жыл иштесин, көптөп ушул жерден машиналерди сатылсын. Кызыл тасма кесилген соң бийлик өкүлдөрү, жалпы салтанаттын катышуучулары жаңыдан келген автоунаалар менен таанышып чыгышты. 595 миң сом. Кыргызстан тажрыйбасында факат соңу сатабыз. Даже 10 миң доллар болбойт экен. Ош шаарынын тургундары эми Ravon мотор салонунан Өзбекстандан чыккан жаңы автоунааларга ээ боло алышат. Автоунааларга болгон баа 350 миңден 700 миң сомдун тегерегинде. Ишлеп чыгарылып автомобильлеринин 4 хилини алып келдик. Ravon R2 Spark, masalan, Ravon R3 Nexia, Ravon R4 и Gentra markadagi avtomobillarimizni olib keldik. Xudo xolasa bizning niyatimiz O'zbekistonda barcha ishlab chiqarilayotgan avtomobillarni Qirg'iziston bozoriga yetkazib berish, arzon va sifatli narxlarda. Hammasi yangi avtomobillar, mana ko'rib turibsizlar.
Ravon Motors автосалонунда кардарыларга бир топ жеңилдиктер бар. Маселен, унааны каттоодон өткөрүүдө кеткен чыгымдар көрсөтүлгөн баада каралган. Ошондой эле мындагы жаңы автоунааларды насыяга алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Изначально УЗДО болуп чыгарылган машина Өзбекстанда. Кийин УЗДОну General Motors Өзбекстан кылып переименовать эткен да. Жеңилдиги биринчи очередь баада болуп атат. Мындай баа Өзбекстан өзүндө деле жок, Бишкекте деле жок, Казакстанда жок, Россияда деле жок. Азыр мына Кыргызстан, Өзбекстан неме болгон үчүн, дружеский отношения болгон үчүн, жол кирасы арзаныраак түшкөн үчүн бизде баалар арзан. Шаар тургундары Ravon Motors автосалону ачылганына кубанып тургандарын жашырышпады. Жакшы болду салонун ачылганы. Арзан алынат, номери менен бүт таяр экен да. Туурабы? Бул хамманы таң калтырыпты. Биз ham yo'lovchi edi, hozir o'tib ketyapti, salon ochildi deganiga istab yurib keldik ko'rib. Haqiqatda zo'r o'tdi. Ya'ni shunaqa salonlarimiz ko'proq ochilsa, elimiz qarapayim ellar ancha foydalanadi. Haqiqatda el yangi mashina olib minishga qudrati yetadigan bo'lib qoladi-da. Esке сала кетсек, Ravon бул Өзбекстандын жаңы бренди. Мурдагы Devo үлгүсүнүн жаңыланган варианты. Мында заманбап технология менен коопсуздукка басым жасалган. Маселен, жаңы үлгүдөгү унаада наристелер үчүн атайын отургуч орнотууга болот. Дөңгөлөктөгү басымды көзөмөлдөө системасы бар. Унаа жаңы муундагы 6 баскычтуу автоматтык трансмиссия менен жабдылган. Бирок жаңыланганына карабастан баалар арзан бойдон сакталып калган. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Сиздерге окуп жеткирмекчи болгон кабарлар топтомуна ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аманатта туруңуздар. Ош Бирим телеканалы менен чогулуңуздар.